Yo guys, mına videonu көрүңүздөр. Next question is, what is the value of 255? Scott. 5,000. 5,000 is the correct answer. Бул бала эмне кылды? Ал эмне жаттап чыкканбы? Жок. Бунун жөнөкөй жолу бар. Мына а квадрат минус б квадрат формасына салуу керек. Эми бунун жөнөкөй формула келтире турган болсок, ушул формага салып коебуз мына келип. Bundan 500 çıgat. Bundan olsa 10 çıgat. Alem köbeytip koysak 5000 çıgat. Sizlerde суроо болушу мүмкүн, ушулар ОРТда келетпи? Негизи менде келген. Ошол үчүн сиздер үчүн көрсөтүп жатам. ОРТда жеңил эле болот, бирок көрүнүшү оор болот. Эгер иштешти билсеңиз ушундай мисалдарды, анда жөнөкөй иштей бересиз. Мисалы үчүн дагы бир суроо бар. Ондук көбөйтүүчүлөргө ажыратуу керек эле. Анын суроосу азыр эсимде жок, бирок ошого окшогон мисалды көрсөтүп берейин. Мисалы үчүн бизге эжелер үйрөтпөйт, муну билет. Кандай десек, ондук бөлчөктөргө көбөйтүүчүлөрдү ажыратуу үчүн 720-ны мындай бөлөбүз го. Көбөйтүүнү бөлүп башы оор чындап. Мен өзүм мисалы үчүн ойлобостон 2 секундда да ошол мисалды иштегем. Мисалы үчүн мына 720 дейли, ушундай. Канча санды көбөйтсөк 720, 72, 10. Канча санды канчадан көбөйтсөк 10 чыгат. 2 менен 5. Бул жерде 8 менен 9 болуп калат. Бул жерде 3 менен 3. Ал эми бул жерде болсо 4 менен 2. 4 дагы кыскарып кетет. 2, 2 болуп. 1, 2, 3, 4. 4, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3. Ушунду 2 болгондо үстүн жазабыз. Адашпайбыз макул окшоп. 5, 1. Ушуларды кошсок 720 чыгат. Бул көбүндө иштейт. Мисалы үчүн 1-2 санды өзүмдө иштебей калган. Силер дагы өз алдыңарча иштеп көргүлө. Анан комментарийга жаза кетиңиздер. 620 санын жана 10.000 санын ушундай ажыратууга, ушундай түп көбөйтүүчүнү ажыратып көргүлө. Ушул менен силер өзүңөрдү билимиңерди бышыктап аласыңар. Негизи ОРТ боюнча көптөгөн лайфхактар жана көптөгөн сунуштар ушул каналда болот.